бир адам 5 мал намаз окуйт экен, прям Кудай айткандай жашайт экен. Таптаза, там жаман жолго жүрбөйт, эч нерсе жасабайт, только ибадат менен жашайт. Жаман ибадат. Эч кандай жаман нерсе жасабайт. Анан бирок күндө ал адам сурай берет: мен миллионер болоюнчу, мен миллионер болоюнчу, мен миллионер болоюнчу, ала миллионер болоюнчу, дейберет. Анан акыры бир күнү жашоосу түгөнүп, ал адам аркы дүйнөгө барат. Барганда наразычылык менен барат. Кудайдын астына барганда: мен сен айткан нерсенин бардыгын жасадым, 5 убакыт намаз окудум, бирөөгө зыянымды тийгизбедим, жалаң жакшы нерселерди жасап жашадым. Бирок эмнеге мен миллионер болгон жокмун? Мен миллионер болууну кааладым. Эмне үчүн сен менин тилегимди берген жоксуң деп претензия менен барат. Анан Алла Таала карап айтат: мен билем дейт, сен өтө сонун жашадың. Бирок миллионер болуш үчүн хотя бы барып бир лотерея алып койбойсуңбу дейт. Хотя бы магазинге чыгып, ушул миллионер болоюн деп бир лотерея алып койсоң, мен сага миллионду бермекмин. Сен даже лотерея албай койдуң го. Бул деген аракет кылыш керек. Ошол бир нерсени жашооңорго тартып алыш үчүн аракет жасаш керек.